Ош шаарында 7 жаштан 16 жашка чейинки 579 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Бул балдардын бардыгы эле билимге тартылганбы, жокпу? Үйүндө билим алган балдардан экзамен алынып, алардын билим сапаты текшерилбейт. Мындай шартта мугалимдер канчалык деңгээлде өз иштерин так аткарып жатышат? Педагогдордун үстүнөн көзөмөл барбы, жокпу? Дал ушул суроолорго жооп алуу максатында журналисттик иликтөө жасап көрдүк. Анда эмесе назар салыңыздар. Үйдө окутуу сапатсыз жүргүзүлөт. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын берген маалыматына ылайык, мүмкүнчүлүгү чектелген 105 бала үйдө билим алууга тартылган. Бейрасмий уюмдар үйдө окутуу сапатсыз жүргүзүлөт деп баа беришүүдө. Мен дагы ошондой үйүнө барып окуткам. Жакшы билем да, бир окутуучу барса, бирөөсү барбайт. Бирөөсү бир айда 1-2 жолу барып коет, анан бардым деп ошол галочка, для галочки барып эле коет да. 8 жыл үйдө билим алган бала атында жаза албайт. Эргашев Дилмурат үйдөн окуп билим алган тизмедеги 105 баланын бири. Ал Ош шаардык номер 10 Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектептин 8 классын бүтүргөн. Бирок баланын билим сапатына апасы канааттанбайт. Балам hozir mana 9-sinfda o'qish kerak. Нормально yozishni bilmaydi. Matematikadan вообще 0. Endi opalar keladi, 1-2 soat dars beradi, nimani o'rgatadi, men bilmayman unisini. Keyin bolamni so'rayman, nimani o'rganding desam, aytib bera olmaydi yana baribir. Атын жаза алабы? Atini нормально yoza olmaydi. 4 мектептин директорлору үйдө окутууга барбастан туруп, айлык маяналарына кошумча акы алышат. Адатта келген ата-энелерди кабыл алууга убактысы жок директорлор кантип эле мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын үйлөрүн кыдырып окутуп калышсын деп таң калып тизмедеги балдардын биринин үйүнө барып көрдүк. Кызыгы коңшулары ал үйдүн тургундары көптөн бери жашашпайт деп билдиришти. Bir oy yaşadı. Keyin yana 2 oy hech kim yashagan. Keyin orada yana kelib bir oycha yashashib, tozalashib, bahorda yetishtirib, yashab qolishdi. Үйдө окутуу орто билимге жете электе орто жолдо токтоп калат. 16 жаштагы Рахматулло толук билим албай калган. 4 yıl okudu da. 4 yıl birinci başlangıçın malumatını alıp bitti de bu bala. 4 yıldan keyin okusu devam etmedi. Kop kaldık. Men o'zim o'qishni juda ham xohlaganman. Juda ham agar hozir bo'lsa, agar hozirgi paytda bo'lsa ham o'qiyman. Lekin masalan oldindan o'qigan baribir boshqacha bo'lsa kerak deb o'ylayman. Үйдө окуган балдардын билим сапаты текшерилбейт. Анткени үйдө окутулган балдардан экзамен алынбайт. Мугалимдердин ишинин сапаты да көзөмөлдөнбөйт. Мугалим үйүнө барганда дагы мындай кичине сабак берип коюп, анан көзөмөлгө албайт, анан аны эч качан алар экзамен кылбайт. Элементарный мына бала сабакты кантип жасады, аны текшербейт дагы, келип сүйлөшүп, кантайсың, мындайсың сурашып келет окутуучу, сүйлөшүп коюп, анан сен менен бүгүн биз мындай беседа кылайлы деп эле кетип калат да. Ошон үчүн билим сапаты өтө начар алат. Булар экзаменди кандай тапшырышат? Буларга экзаменде мындай жыйынтыктоо иретиндечи аларга суроо берип көрүшөт да, баягы анализ кылып. Эми булар экзамен тапшыра алышпайт. Тест катары түзүп барып туруп окутулган. Баягы өзүнүн пландары бар да. План жазып жүрүп, ошонун негизинде өздөрү тест түзүшүп туруп, анан алардан сурайт да, ошентип алышат. Үйдө окутуу сапатсыз жүргүзүлөт, бирок бюджеттен миллиондор бөлүнөт. Ош шаарындагы үйдө билим алган 105 баланы окутуу үчүн республикалык бюджеттен 2015-2016 окуу жылына 2 миллион 700 миң сом каражат бөлүнгөн. Бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды шаардагы 27 мектептердин 100 мугалими окутушат. Бөлүнгөн каражат педагогдордун айлыгына жумшалган. Үйдө окутууда добросовестный иштеп атат, толук кандуу 100% деп айтуудан алысмын. Албетте мугалимдердин билим деңгээли ар кандай, тажрыйбасы ар кандай, ишине болгон жоопкерчилиги дагы ар кандай. Ата-энелер балдардын укуктарын билишпейт. 9 жаштагы Самат Орунбаев туаса омуртка илдети менен ооруйт. Үйдө билим алуусу керек болчу. Бирок окууга тартылган эмес. Анткени апасы үйдө окутуу тууралуу кабары да жок болгон. Айтымында сот кызматкерлери да, мугалимдер да үйдө окутуу тууралуу маалымат беришкен эмес. Биз ушул соцфонддон пенсия алабыз,
бул бала майып экенин билет, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын күнүндө чакыртат. Бирок у нас что-то окутуу жөнүндө же мугалим жөнөткөн болгон эмес. Ата-энелер үйдө окутууга акы төлөө керек деп ойлошот. Кээ бир ата-энелерде бул тууралуу маалымат жок да, менин балам майып болуп калды, эми бул мектепке окуганга болбойт да, мектеп албайт да деген түшүнүктүү да көп ата-энелер. Надомный келсе мен ага акча төлөшүм керек да деп кабыл алышат экен да. Кээ бир ата-энелер өздөрү балдардын укугун бузушат. Айрым ата-энелер оорукчан баласын көрсөтүүдөн намыстанып, билим алуудан баш тартып, мугалимдерди үйлөрүнө да киргизишпейт. Балдарын коомчулуктан бекитип, укуктарын бузушат. Кээ бир балдарды биз өзүбүз мындай каттоо жүргүзгөндө өзүбүз мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды көрөбүз да, көрүп ушундай үйдө окулуш керек бул бала билим алыш керек десек, кээ бир ата-энелер түшүнбөйт бизди. Жок, окутпайм, биз андай мындай кошуналардан намыс кылабыз, эл журттан намыс кылабыз деп кээ бир ата-энелер балдарын окутууга уруксат беришпейт. Үйдө билим алууга тартылбай калган балдар бар. Алардын бири биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген Исламбек Рахманов. Исламбек окуйсаңбы? Окутуучу келсе жазасаңбы? Бул балага бир окутуучу келип, бирер жолу келип, өргөтөй, неме болуяпсыз, неме жардам деп келген жок эч ким. Кечке чейин мындай класскада отурат. Şu bala bilan men bir narsa qila olmayman. O'tiraman uyda, ukamning qo'lida. Jazom deyapti. Jazom. O'rgatinglar deyapti. Ashunga sizlardan kichkina yordam bir o'qituvchi kelib yordam qilsa bu bola ham jinday zerikmasdan deb qo'llanamikin degan maqsaddan yordam. Инклюзия бул иллюзияба. Акыркы мезгилде өлкөдө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды инклюзивдүү усул менен дени сак балдарга кошуп окутууга аракеттер көрүлүп келет. Бирок бул усулду ишке ашырууга көпчүлүк мектептерде шарт жок. Мектептерде элементарный пандус жок. Же коридорларда жанагындай эмне кастель менен жүрганга мүмкүнчүлүгү жок. Же ошо класстын мындай эшиктери кичине бала мындай свободный келип окуганга аларга шарт жок да. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тизмеси жок. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында болгону мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин гана тизмеси бар экен. Анткени алар майыптык пособияларды балдарга эмес, алардын ата-энелерине чыгарышат. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тизмеси жок болсо, биз кайдан билебиз канчасы билимге тартылып, канчасы тартылган жок экенин? Балдардың тартылбай калгандары аз эле да, жок эсептүү да. Биздин өтүнүшүбүз менен гана мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тизмеси түзүлүп, шаарда 7 жаштан 16 жашка чейинки жалпы 579 мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар экени маалым болду. Анын ичинен 149-у номер 12 көмөкчү мектепте окушат. 23 бала көз азиздер жана көрүүсү начар жатак мектебинде окушат. Шаардагы кадимки орто мектептерге 203 бала барат. 105 бала үйдө билим алат. 4 окуучунун ата-энеси билим алуудан өз ыктыяры менен баш тартышкан. Натыйжада 95 мүмкүнчүлүгү чектелген бала окууга тартылбай калганы аныкталды. Журналисттик иликтөөдө аныкталган 10 факты. Үйдө окутулган балдардын билим сапаты ата-энелерди канааттандырбайт. Көпчүлүк мугалимдердин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутууга усулдук тажрыйбасы жетиштүү эмес. Ата-энелер укуктарын билишпейт, үйдө билим алуу акылуу деп ойлошот. Үйдө окутулган мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим сапаты текшерилбейт. Аларга сабак берген мугалимдердин иши текшерилбейт. Үйдө окуган балдардан экзамен алынбайт. Мугалимдер мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды үйлөрүнө барып окуткандыгы үчүн саатына болгон 60 сомдон 78 сомго чейин алышат. Бул каражат айтымдарында аз. Инклюзивдик усулду киргизүү үчүн Оштогу мектептерде шарт жок. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тизмеси жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген 95 бала билимге тартылбай калган. Аларды ким билимге тартуусу керек? Кыргыз өкмөтүнүн 1997 жылдын 14 ноябрында чыккан номер 677 балдарды жана өспүрүмдөрдү каттоо иштеринин инструкциясын бекитүү жөнүндөгү токтомуна ылайык каттоо иштерин жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары аткарууга тийиш. Аны менен катар Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамына ылайык мугалимдер дагы жыл сайын май жана август айларында өздөрүнө караштуу микро участкаларды үймө-үй кыдырып, мектеп курагындагы балдарды каттоого алышы керек. Каттоо иштерин жүргүзүүдө мугалимдер менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары биргеликте иш алып барууга тийиш. 95 баланын билимге тартылбай калганы каттоо иштери так жүргүзүлгөн эместигинен кабар берет.
Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн кандай иштер аткарылуусу зарыл? Ош шаарынын мэриясы жана билим берүү министрлиги үймөй кыдырып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутууга каттоо иштерин аткарылуусуна көзөмөлдү күчөтүүсү зарыл. Бул иштерге соц кызматкерлерди жана участкалык медайымдарда тартуу натыйжалуу болот. Экзамендик комиссия түзүп, үйдө билим алган балдардан экзамен алуу менен алардын билим сапатын текшерүү керек. Ошондо мугалимдердин жоопкерчилиги да текшерилет. Мугалимдердин үйдө билим берүүдөгү айлык маяналарын жогорулатуу зарыл. Ата-энелердин укуктук сабатсыздыгын жоюу керек. Мектептердин инфраструктураларын инклюзивдик усулга ылайыкташтыруу керек. Ош шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тизмелерин түзүүсү зарыл. Өлкө боюнча 22 000 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болсо, алардын 25% гана билимге тартылган. Эң кейиштүүсү коомдо мындай балдарды окутса да натыйжа чыкпайт деген стереотип калыптанып калган.